Устаз, учурда окууга байланыштуу үйлөнө албайбыз. Бирок азыркы учурда көптөгөн жаштар чыдай албай жаман ишке барып коюп жатат. Кыздарга барбаса да ишти өзү бүтүрүп коет. Туура эмес видеолорду көрөт. Шахват күчөгөндө эмне кылыш керек? Астагфируллаху биле. Мына телефон эмне болду? Кандай жака кетип атат? Университетте окуйбу, тияк биякта окуйбу, байланыштын токтотуш керек. Пайгамбарыбыздын хадисин карагыла. Я маашара шабаб, ман истата минкумул баата фалятазаввач. Эй, жаштардын жамааты, эй, жаштар, барсыңарбы? Кимиңер силер үйлөнүүгө күч кубаты жетеби? Фалятазаввач, үйлөнсүн ал. Фа иннаху ахсанул фарж ва агаддалил басар. Үйлөнүү адамдын уяктуу жерин сактайт, арам нерселерден сактайт. Көзүн төмөн кылат, көзүн да сактайт, уяктуу жерин да сактайт. Фаман лам ястати, ким үйлөнгөнгө күчү жетпесе, фа алейхи биссаум, ораза кармасын деди. Фа инна лаху вижаун, анткени бул адамдын шахватын сындырат деди. Пайгамбарыбыздын касиеттүү Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айткан эмелери бул, насааттарынан келген. Хадис бул. Пайгамбарыбыз бизге ушинтип айтат эле дейт. Бул уул балдарга эле тиешелүү эмес, кыз балдарга да тиешелүү. Азыр суроого уулдардан чыкты. Эркектерден. Аялдарга да бул тиешелүү. Ошон үчүн мүмкүн барбы? Күч кубаты тияка жеттиби? Анан мен кийин квартира алышым керек эле, анан кийин буну кантип багышым керек эле, кантип мындай. Мүмкүнчү Кудайым иншалла бере берет өзү байгыла. Бирок арам нерсеге барбаш. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Мынандай нерседен кутулуш үчүн туугандар карап турулар. Коомчулук. Мечитке 5 вакыт намазга келип туруп. Бул сизде арам нерсени тототот. Телефондон зарыл, пайдалуу нерсеге кириң, башка нерсеге кирбең. Өлүмдү көбүрөөк эстең. Аксиру зикра хазимил лаззат, яни ал-маут. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям насаат айткан. Буйрук берген. Не деп? Хадимил лаззат дейт, адамдын шахват, нафсы кумарын сындыра турган нерсени, мындайча айтканда өлүмдү көбүрөөк эстегилер. Болбосо мынандай арам нерсеге кете берет. Арам нерсеге кете берет. Аллаху акбар. Аллаху мустаан.